Чили, Монголия, Грузия сияқты мамлекеттерди дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайларда окуп келген жаштар ошол өлкөлөрдү саздан чыгарды, экономикасын көтөрдү, сапаттуу кадрларды ошентип даярдашты. Биз дагы, биздин өкмөт дүйнөдөгү эң мыкты рейтинги боюнча 50 окуу жайга өз күчү менен өткөн, стипендияга жетишкен жаштарыбыз бар. Көрүнгөн жерде акча издеп жүрүшөт. Ошону биздин өкмөт, министрлик колдоп берсе, бир фонд ачасыңарбы? Ошентип биз мамлекеттик башкаруучулардын жаңы формациядағы жаңы муунун даярдашыбыз керек. Ошол балдар, кыздар жемишин берет 3-4 жылдан кийин магистратурага өткөндө. Аны Кыргызстандан тандабаш керек, кимди жөнөтүш керек экенин. Бизде билебиз кандай тандалат. Аны ошол чет өлкөдө университеттер өздөрү тандайт. Ошондо башка дагы миңдеген жаштарга бул чоң стимул болот. Менин мамлекетим колдойт экен. Мен англисче үйрөнүп, дүйнөдөгү ошол Орусия болобу, Европа болобу, башка мамлекеттерде мен 10 секунд. Бул жакынкы 5 жылда, 10 жылда жемишин берип турган бир чоң кадам болмокта. Ошону эске алсаңыздар.